Москвадагы мекендеш кирди чыкты көйгөйү кыйнап, ишеничтүү айдоочу табуу кыйын болуп жатса, жыргалга чалыңыз. Без пересетка, без посредниксиз өзүбүз алып барып келебиз. Дарек, метро проспект Мира. Унаабыз 7 орундуу Альфард жана Toyota Sienna. Таза, тыккан, ыңгайлуу. Wi-Fi интернет туташтырылган. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Тезинен жыргалга чал, таза кирди чыктыны колго ал. Байланыш номер +7 968 402 42 72. Новосибирсктеги ооруканада кыргыз жараны көз жумду. Орусиянын Новосибирск шаарында турак жайдагы жарылуудан жаракат алган кыргыз жараны көз жумду. Маалыматты Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Кабарга ылайык, окуя 9 февралда Новосибирск шаарында болгон. Анда көп кабаттуу үйдө газдын жарылуусунан улам кыргыз жараны бел омурткасы сынып, Цивян атындагы травматология жана ортопедия институтуна жаткырылып, операция жасалган. 21 февралда ал реабилитациялоо жана калыбына келтирүү үчүн Бердск шаарындагы Ортос реабилитациялык борборуна которулган. Бирок 24 февралда ал тромбоэмболия диагнозу менен Бердск шаардык борбордук ооруканасынын жанандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Көрсөтүлгөн медициналык жардамга карабастан жаран ооруканада көз жумган. Кыргыз диаспорасы менен биргеликте жүк 200 Кыргызстанга жөнөтүүдө маркумдун жубайына жана туугандарына башкы консулдук тараптан ыкчам жардамдар көрсөтүлдү. Маркумдун жашы жете элек 2 баласына Кыргызстанга кайтып келүү жөнүндө күбөлүктөрү берилди деп жазылат маалыматта. Бүгүн 25 февралда каза болгон кыргыз жаранынын сөөгү Новосибирск шаарынан Ош шаарына Сибирь авиакомпаниясынын рейси менен жөнөтүлгөн. Эске салсак, 10 февралда Новосибирск шаарында турак жайдагы жарылуудан Кыргызстандын 2 жараны жабыркаганы маалымдалган болчу. Булак суу беркежи. Баткенде белгисиз заттын жарылуусунан чек ара кызматынын жоокери жабыркады. Баткенде белгисиз заттын жарылуусунан чек ара кызматынын жоокери жаракат алды. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Билдирмеге ылайык, кырсык 25 февралда болгон. Анда номер 2021 аскер бөлүгүндө автоунааларды техникалык кароодон өткөрүү пунктунда белгисиз зат жарылып, 20 жаштагы жоокер бутунан жаракат алган. Ал Разаков шаарындагы аймактык ооруканага жеткирилген. Жоокердин абалы орточо оор деп бааланууда. Учурда ал дарыгерлердин такай көзөмөлүндө. Аталган факты боюнча тийиштүү органдарга маалымат берилип, иликтөө иштери башталганы маалымдалды. Булак суу беркежи. Ошто эки курулуш компаниясына кылмыш иши козголду. Ош шаардык прокуратура тарабынан шаар ичинде курулуп жаткан мыйзамсыз курулуштар боюнча текшерүү жүргүзүлдү. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Текшерүүдө жаран жоопкерчилиги чектелген компаниясы Ош шаарынын Ленин Абад көчөсүндөгү жер тилкеге жана жаран жоопкерчилиги чектелген компаниясы Шакиров көчөсүндөгү жер тилкеге көп кабаттуу турак үйлөрдү курууга уруксат берүүчү архитектуралык иш кагаздары жок туруп, өзүн билемдик менен курулуш иштерин жүргүзүп жатышкандыгы аныкталган. Аталган фактылар боюнча Ош шаардык прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин өзүн билемдик менен 2 кылмыш иши козголуп, тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Ош шаарынын прокуратурасы тарабынан текшерүүлөр улантылууда. Булак Назар Ньюс кежи. Садыр Жапаров: паспорт менен сомду Кыргызстан өзү басып чыгара баштайт. Паспорт менен акча Кыргызстандын өзүндө жасала баштайт. Бул тууралуу Садыр Жапаров Билим берүү жана Илим министрлигинин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиевди кабыл алган учурда айтты. Бул үчүн ал учкун басмаканасы бардык заманбап жабдык менен камсыз кылынганын билдирди. Мындан ары бир дагы мамлекеттик кагаз жеке фирмада басылбашы керек. Буйруса келечекте акча басып чыгарабыз. Ал эми өзүбүздүн паспортторду май айынан баштап басып чыгара баштайбыз. Буга чейин паспорттордун бланктарын, техникалык паспортторду, айдоочулук күбөлүктөрдү жеке ишканалар чыгарчу. Бул үчүн мамлекет 15 миллиард сом төлөсө, бюджетке 1 тыйында салык түшкөн эмес, деди Жапаров. Ошондой эле президент учкундан басып чыгарууда казынага 3 миллиард сомго жакын акча кайтарыларын кошумчалады. Булак Спутник кежи. Түркия: жер титирөөдөн толук кыйраган шаардын мэри кармалды. Жер титирөөдөн дээрлик толугу менен кыйраган Түркиянын Нурдагы шаарынын мэри Океш Кавак кармалды.
Бул тууралуу жергиликтүү ЖМКларга шилтеме берип, РИА Новости жазды. Катуу жер титирөөдөн соң жана жүздөгөн адамдар каза болгондон кийин укук коргоо кызматкерлери сапатсыз үйлөрдө кимдер курганын аныктай баштаган. Мындан улам бир нече курулуш компаниясы мэрдин инисине таандык экени белгилүү болду. Андан тышкары шаардык кеңештин депутаты, курулуш комиссиясынын штаттан тышкаркы мүчөсү Янус Кая да кармалган. Прокуратура анын мэрдин үй бүлөсү менен биргелешкен долбоорлору бар экенин аныктады. Булак Спутник KG. Путин батыштын көздөгөнү Россияны майда бөлүктөргө бөлүү. Батыштын максаты мурдагы СССРдей Россияны бөлүп чаруу. Андан кийин РФТ цивилизациялуу улуттардын бөлөсү деп атап алган тобуна кошушу мүмкүн. Бирок ар бир бөлүгү өз-өзүнчө кошот. Мындай оюн Россия лидери Владимир Путин Россия 1 телеканалынын Москва, Кремль Путин берүүсүнө курган маегинде айтканын РИА Новости агенттиги жазды. РФ лидеринин айтымында батыш үстөмдүк кылып башкаруу үчүн Россияны бир нече бөлүккө бөлүүнү көздөп келет. Алардын бир максаты мурдагы Советтер Союзун жана анын негизги бөлүгү болгон Россияны таратып, жоюп салуу. Андан кийин алар бизди цивилизациялуу улуттар деп атап алышкан үй бүлөсүнө кабыл алышы мүмкүн. Бирок өз-өзүнчө ар бир бөлүктү өз-өзүнчө кабыл алат. Эмне үчүн? Ар бир бөлүктүн үстүнөн үстөмдүк кылып башкаруу үчүн деген президент. Булак Спутник KG.